Аферисттер ишенбегиле мындай жалганчы же ошондой алдап атасыздарбы же? Жок. Алдамай жокпу? Жок, алдамай жок. Бардык Москванын группаларына ушул видео жетип түшсүн, баары көрсүн, баары билсин. Мекендештер, амансыздарбы? Максималдуу түрдө ушул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Бардык Москванын группаларына ушул видео жетип түшсүн, баары көрсүн, баары билсин дегендей да. Метро мына Римская площадь Ильичада стоматологический центр Мерим клиникасында биз тартып келебиз. 6 ай, 7 айдан беричи. Мына ошол биринчилерден болуп, ошол тартып баштаганда роликтен келип, көрүп, ошол лечение алыптыр, бирок анан ошондой сумма болбой калыптыр да, аябай боктоп жазыптыр да ачык элечи мындай аферисттер ишенбегиле, мындай жалганчы, бул блогер алдайт, бул баардыгын ушундай кылып карма берет экен бияка депчи, мындай туугандар козголгус нерсе жазыпты да, бир времяны карап туруп анан бир жазса болот да, мына ноябрда, октябрда тартылган видео экен. Бул значит бул акция эмес да, бул жаңы акциядыр балким, жаңы акция башталгандыр балким, учурда кандай акция экенин бир чалып байланышып, анан келсе болот да, жөн эле келип живой өчүт менен тишини караткандан, дарылаткандан кийин көп сумма болуп кеткен. Чындыгында жаман көп СМСтерди, жаман каралуу СМСтерди жазып бериптир да. Ошого мурда экен ушул жерден лечение алгандар, ушул арзандатуулар менен келип пайдаланып калгандар болгон болсо мындай тейлөөсү боюнча, мамилелер боюнча жазып коюңуздар, сурайын сиздерденчи. Просто мындай каралуу болуп атат да. Анан туугандар, буга чейин мына ушул күнгө чейин пломбалар 1000 сомдон кылып берди. Мына орозонун баштарынан баштап, Кудай кааласа мына ордосу болуп калыптыр. Мына орозонун аягына чейин мына 20 адамга пломбаны бекер басып берет атат. Бекер пломба алдыктан баары көрсүн, баары билсин дегендей да. Тарел агабыздан бир-эки сөзгө тарталык. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сеңиз жакшыбы? Жакшысызбы? Келип эле арызымды айттым сизге, мындай. Түшүнбөстөр болуп кетти депчи. Эли менен амандашып, бүгүн мынакей видеону биз бүгүн 14 март күнү тартып атабыз. Кудай кааласа 15 март күнү видео чыгып калат. 30 мартка чейин Кудай кааласа мына 20 адам келген болсо, биз санап 20 адам болот. 1-2 күндө келет, канча күндө келет. 20 адамга бекер пломбаны басып берет. Анан дан башкача өзгөчө арзандатуулар бар. Ал деле ошо 30 мартка чейин уланат туугандар. Ошону айтып коелук. 2025 жыл бүгүн. Амандашып. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жакшы акция жүргүзүп берип атабыз. Сиздердин тиштериңиздер бузулуп кетпеш үчүн, эсли жаңы эле башталса, ошол кариестерди тазалап, жаңылап койгонго аракет кылып, ушундай акция кылып атабыз. Багындай наразычылыктар болду, потому что комментарийде наразычылыктар болду. Комментарийде. Бул жерде жөн эле төлөп кете берет экен. Үйгө баргандан кийин, мына блогер ишенбегиле, бул жалганчы, бир 4 СМС жазыпты да, мына бир роман жазып бергенчи, окуп чыктым. Вот. Бардык комментарийди биз окуйбуз. Анан ошол комментарийде жазган экен, то что лечение кылып, пломбасын ошол 4000 акча бердим деп кетиптир да. Анан негизи ал тиш эми историяда бар да, бардык фамилия аты менен чыгат. Нервине жетип, канал кариес көбөйүп, нервине жетип болбой калыптыр да тиш. Каналдын ичинде нервди алыш керек болуп калыптыр. Ошо нервини алып, дарылап, түшүндүрүп бергенбиз. Пациент эме болуп, довольный болуп кеткен да негизичи. Эгер тиш чириген болсо, чирип баштаган болсо, нервге жете элек болсо, пломбаны бекер басып беришет экен туугандар. Эгер нервге жетип калган болсо, до конца ошол нервди чыгарып, анан кийин башкачараак кылып дарылашат экен да. Ошондон айтып коелук ушул. Обязательно, если нерв жакын болсо, нервге жетип калган болсо, тиш ооруп жатса, нервди алыш керек, нервди дарылаш керек. Если нервди дарылабаса, тиш ооруйт. Анан биз пломба коюп берип койсок, сен койгон пломбанын астында тишим оорутат деген жалоб болот да. Биз ошол себептен, если, например, туура эмес дарыланып калса каналдарчы, Кыргызстандан, балким башка бир эмелерден, врачтардан, ошолорду биз дарылап, андан кийин үстүнө качественный пломба коюп бергенге аракет кылып атабыз да. Аны туура түшүнүш керек. Туура түшүндүргөнгө аракет кылып айтып атабыз. Кээ пациенттер бар, эми ушунун үстүнө эле коюп кое бербейсиңби депчи. Бирок андай биз кылбайбыз да, потому что андай кылып коюп берип койсоң, ал тиш биз жардам бергендин ордуна ошол эме менен зыян келтиребиз. Оорутуп кайра оорутуп, кайра тишин кыйнатып, анан кийин жаман сөзгө калабыз да. Биз андай нерсеге каршыбыз, и ошол адал иш кылып атабыз, адал эмеге аракет кылып атабыз. И ушундай жакшы акциялар жүргүзүп атабыз да, элге жардамыбыз тийсин депчи. Кудай таала разы болсун негизи. Импланттарды
арзан коюп берди убагында, мисалы бекер пломбалар буга чейин көп эле кылып келди, тиш алууларды бекер кылып келип атат да. Анан мына комментарий жазгандар туугандар жалган алдайт дегендер кантип жазасыздар дейм да, ойлонуп эле жазасыздарбы? Мисалы мындай келип кылдыргандар болуп атат да, мындай жөн эле жазган кереги жок да, просто мияктагы адам көңүлүң ооруйт экен да, булар атайын бекер кылып бир кичине бир сооп болсун, көрөгөнгө жетсин десе, мындай бир-эки комментарий менен катуу жазышат деп калат да булардан. Ошого туугандар келиңиздер, реальный көрүңүздөр, анан жазыңыздар да, жөн эле жаза бербейчи. Же ошондой алдап атасыздарбы же? Жок. Алдамай жокпу? Жок, алдамай жок. Баарын мындай сүрөткө тартып, көрсөтүп пациенттергечи, алдыгыдай моундай болду иштепчи. Көрсөтүп, алдыгыдай. Мынакей кариес. Мындай кариес бар тиште. Аны тазалап туруп, алдыгыдай кылып тазалап кариестерден Оюп тең, оюп туруп, ичин мындай жууп тазалап, дарылар менен. Андан кийин алдыгыдай кылып сонун кылып жасап коебуз да. Аппак кылып кариестерден тазалап. Ушундай пломба көп жылга жүрөт. Болбоду дегенде 5-6 жыл, 10 жылга чейин служба кылат. Жакшы коюлат да, алдыгыдай кафирдан менен, изоляция менен качественно болот. Анан если тиштин нерви алынган болсо, андай тишке пломба койсо, ал тиш көпкө чыдабайт да. Эмне дегенде, нервди алып койсо, дарактын тамырын кесип койсо, например, дарак деле кургап калат го, например. Тиш деле ошондой. Тиштин ичинде нервни алып койсок, тишке жакшы питание келбей калат, жакшы баягындай микроэлементтер келбей калат. Ошол себептен тиштин жыл сайын эмеси азаят, күчтүүлүгү. И кургак болуп, сынганга мажбур боло баштайт да. Ошол себептен нерви алынган тиштерге коронка коюш керек да. Вот. Андан биз ошол коронкадан сонун акча кылып бердик. Вот. Элдер келишти, койдушту. Ошого жакшы нерселерди мындай жасап берип атабыз да. Келген адамдар негизи довольно эле болуп атат. Келбей эле жөн эле мындай бул жерден кабар жок эле, жөн эле мындай комментарий акирип аферес алдаган, буга ишенбегил дегендер, Кудай тоба андай жазбаңыздар. Просто комментарий көбөйүп кетти да, ошондон келип чыгып ушул видеодо бир түшүндүрүп, бир катуураак эле мындай айтып коюш керек болуп калды да. Жөн эле билип билбей жаза берген бул туура эмес да. Орозонун уйук күнүндө ал жазгандан эски видеого жазышыптыр да, ошо эски видео менен келген. Мына бүгүн 2025-жылдын марттын 14-тө турабыз. Пласы бул видео 15-те чыккан болсо, марттын аягына чейин ушул жанагы уланат, булас 20 адамга бекер пломба басып берет. Анан негизи эле брекеттерди бул агаларыбыз эч кандай банк санкы жок эле, бир совестине карап туруп эле брекеттерди коюп атат туугандар. Рассрочка жол менен төлөп пайдалансаңыздар болот. Ошол полный кызматтарыңызды айтып койсоңуз, кандай кызматтар көргөнүңүз негизи? Стоматологический кызматтардын баарын эле көрсөтөбүз. Бул пломба, удаление, имплантация, коронкалар, жанагы жаш балдарды дагы карайбыз, 4-5 жаштан өйдө. Кичинекей балдарды карабайбыз, к сожалению. Вот. Дагы ошо бардык эле стоматологический кызматтарды көрсөтүп жатабыз. Элге максимально жардам болуп дейсиң. Кимдир бирөөгө жардам тийип атат, чындыгында ачык болгондо. Анан туугандар жазып калышы мүмкүн. Бекер пломба болсо кандай жанагылар менен карайсыңар, жуулабы, инструменттерине дегендер. Инструменттердин алдыгыдай бардыгы ондай крах пакеттерде болот. Ондай одноразовый крах пакеттердин ичинде болот. Сиздин көз алдыңызда ачылат. Мондай знак болот. Ар бир тиштин эме крах пакеттин да эмеден чыккан деген, стерилизациядан чыкты деген знак болот. Вот, сиз кааласаңыздар келгениңиздерде көз алдымда ачып бер десеңиздер, көз алдыңыздарды ачып көрсөтүп, алдыгыдай мындай скрывать этип көрсөтүп беришет. Доктурлар ал жагынан эч кабатыр болбоңуздар. Инструменттердин баары автоклавка кирип, ал жактан стерилизация болуп, алдыгыдай стерильный бокстордо сакталып турат. Эги жерде. Азыр 4-5 креслоңуз бар экен, Канча врач барсыздар бул жерде? Азыр 4-5 врач болуп иштеп атабыз. Келсеңиздер, аял кишиден бар. Аял киши по записи принимать этет, отдельно жазылып келишиңиздер керек. Вот. Стаждары кандай доктурлардын? Доктурлардын стажы минимум 4-5 жылдык. Москвада 2019-дан бери иштейбиз. Буюрса вот 5-6 жыл кетип атат. Ошо
элге жардамыбыз тие берсин дальше дегендей. Ооба туугандар, 10-10 иштейсиздерби же азыр орозодо кандай? Азыр орозодо 10-11лерден кийин жазып атабыз. Эртең мененки жазбай, көбүрөөк ошо кечкиге саат кечки 10-11ге чейин иштеп атабыз. 10-11ге чейин, то есть жумуштан где-то 7-8лерде чыгып калсаңыздар, оозду ачып алып, шашпай келе берсеңиздер болот, дарылап беребиз. Негизи көбүн эсе жазылып келген жакшы экен да. Мен ар видеодо айтам, мына жергиликтүү эл, көбүн эсе клиенттер жергиликтүү элдер экен да, мына башкалттагыларчы. Молодец. Ошол мен айтам, толук маалымат айтууга рентген, мергениңиз өзүңүздө бар. Бар. Могу айтып коелук элек жанагы. Бул аппарат аталышы микроскоп. Бул аппарат менен каналдарды дарылайт. Тишти 25 эседен баштап 23 эсеге чейин увеличение алып берет. Бул 4 эседен эми адамдын зрениясына караганда 100 эсе мындай жакындап берет. Көргөзөт деген сөз ошондо. Нервтин тамырына чейин көрсөтөт да, ошондой айткандачы. Нерв калдыбы, калбадыбы, анан бул микроскопту көбүнчө биз мындай тиш уже болбой калды, удалить этиш керек деген тиштер болот го, ошолорду сактап калыш үчүн иштетебиз. То есть башка врачтар бизге жиберет, тиштин ичине инструмент сынып калды, же тишти чыгара албай калдык, ошондой мындай реферативный практика деп коет. Башка врачтардан келгендерди ушинтип сложный кейстерди дарылайбыз да. Ошол нерсеге керек балдыга микроскоп деген. Мисалы ушул микроскоп менен тиш алдырган болсо бир аз кымбатыраак болуп услугасы кадай болот ошол? Микроскоп менен негизи орустардын клиникаларында, например, жергиликтүү калктар 35 000, 40 000, 50 000ге чейин дарылайт микроскоп менен. Биз болсо өзүбүздүн мекендештерге ошол 7-8-10 миңдин тегерегинде жасап беребиз. Ошол кымбат баалуу услугаларды, кызматтарды биз өз 2-3 эсе арзан кылып беребиз. Жакшы экен. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чыныгында көптөгөн мекендештерге жардам болуп атат, акчасы азырактарга, акчасы жетпей аткандарга. Мисалы мындай дарылап бүткөндөн кийин деле акчам жетпей калат десе, мисалы үчүн кийинирээк деле берсеңиз болот деген сөздөр менен жардам берип атсыздар да мындай. Мындай эч ким кылбайт да мындайчы. Азыр бирөөгө бирөө ишене турган заман болбой атат, ачык эле кыйын болуп атат, көрүп атасыздар го. Жакыным алдап кетти, ал болду, бул болду, кредит алып төлөбөй койду деген чалуулар жаман көп да. Мына ушул заманда мындай жакшы эле жардам берип атсыздар да. Брекеттерди өз убагында төлөп атабы ошондо кандай болот мындай? Брекеттер койгондор убагында келип коррекция кылып, келип жумушуна карата кечирээк келип коррекция кылып кетет, бирок буюрса барып эле келип төлөп атат. Ызы жок, Куда калса. Куда калса мындай эме жок, мындай. Жакшы. Кабатырыбыз жок. Жакшы адамдар келип атат. Жакшы. Туугандар, ишиңиздер ийгилик, ишиңиздер оорубасын. Ооруп калса мына туугандарга кайрылыңыздар, жардам беришет. Жакшы күндөр жолго алып, кармаган туткандарыңар кабыл болсун. Акыркы сөзүңүздү сүйлөп койсоңуз болот. Ошо орозо кабыл болсун дейбиз. Ошол баарыбызга ушундай жакшы күндөрдө жүрө дейли. Толку жазылып келмей, номерин калтырып койдум. Көрүшкөнчө. Метрого жакын жерде маякан, жакын эле. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.